Менин билишимче 5 жыл мурун сизде 700 баш кой болгон. Биринчи эле суроо, канчага жетип калды фермаңызда койлор? Миллионду чапчыган азыр кочкорлор бар да. Экитиш боло турган бир коз саттым. 400 миңге саттым. Күчтүүбү? 1-2 сантиметрге. Жаш немелер бир баштаса, мисалы үчүн, ошо бизден келип сураса, ушу базар наркында берсек. Атактуу асыл тукум койлорду кармаган Өсөр Ажы атабызга келдик. Кыргызстанда асыл тукум койлорду кармап, аларды чоң фермага айланткан Өсөр Ажы атабыздай адамдар аз болсо керек. Андыктан бүгүнкү чыгарылыш бизге аябай керектүү, пайдалуу маалымат болот деген ишеништебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ата. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Менин билишимче 5 жыл мурун сизде 700 баш кой болгон. 5-6 жыл мурун. Азыр биринчи эле суроо, канчага жетип калды фермаңызда койлор? Азыр 1000ден ашты, 1300 бар болчу. Азыр эми жашы картайган солуктарды саттык. Ошо 2000 жылдардан бери ошо гисар кочкор коебуз. Азыр көрүп турганыңарда мына улар 2022-жылы эркек козулар. Мыналар. Булардын балары боюнча, балары миллионду чапчыган азыр кочкорлор бар да. Жок, бизде миллиондуга биз сата элекпиз. Мен чындыкты айтышым керек. Мен былтыр бир экитиш боло турган бир коз саттым. 400 миңге саттым ушул эле айылдык эле. Эң кымбат сатылган сиздин тарыхта козум да, мен экитиш боло турганды 400 миңге саттым. Бирөө Тилек Тыналиев дегенден 1 айлык козун $3000 алдык. Арашан. Bir ekitişini ошо Нур заводтон $9000 алдык. Бизде эми ошону чоңойтойлук депчи. Баткен, Ош, 3 область биригип Алатоо деген парода документин ала элекпиз. Ал ушунда парода чыгарабыз, түштүк жакта да. Бул кандай парода болуп калат? Кайсы менен аргындаштырасыз? Бул эми мындай жергиликтүү кыргыз койлорго ушул Арашандан да коюлат, Кочкор Гисардан да коюлат, Ауганда аралаштырып селекция кылып, биз дагы бир чоң бир парода жаратайлык деп баратабыз да эми. Аргындатып да. Сон. Жана мунун дары дармек жагы да муну агровет деп, дары дармек ушуларга өтө бизге жардам берип атат. Булардын мынабы тоюсуна, мисалы үчүн кандай үрөн себиш керек, үрөндөн бери алабыз да, кандай жүгөрүнүн үрөнү, арпаныкы, будайдыкы деп, мунун дарылашы, ушуларга бар жоң ушу агроветтен көбүнчө консультация алабыз. Мыналар өзүбүздөн чыккан немелер, мына каралаш өзүбүз. Күчтүүбү? Мынашы кочкорду өзүбүз өндүрүп чыгарган кочкор. Аралаштырып, аны буга селекция кылып отуруп, ана мындай көрсөң, мына кара, мына былтыркы жүнү. Мына өзү түшүп кала турган жүндө, бул тазасы мына көкүрөктөрү, немелери. Көрдүңүз да? Кыл. Каттуу болот. Жапай койдугуна сыяктуу да. 1-2 сантиметрге койгону. 1-2. Мынашы гисар биз аргында чыгарганбыз. Мына койру кайсы менен кайсыл аралашкан ошондо? Гисар менен? Буну гисарга атасы гисарбы? Бунун атасы Ауган болгон. Аугандан түшөт, Аугандан түшкөн баласынын баласы болду. Өткөндө мен айттым, биз ушулардын как аксакал катары жаш немелер бир баштаса, мисалы үчүн, ошо бизден келип сураса, ушу базар наркында берсек, ушу анда козуларды, ургач козуларды, эркегинен бирди, ургачтан 5-10 бир базар наркында берсек, эми муну баасоо, эми Арашандыкын айтпайын, олордун барып алыш кыйын да, мисалы үчүн, палан 100 миң, 50 миң эле доллар дегенде биз ал эч ким баштабай койдон качат да. Туура айтасыз. Анан биз айттык, мен ошондой демилге көтөрөйүн дедим. Мына бизде максат 1 жылда мындай эмес, как пилотный дегенде бир сендей бир адамга бир 10 ургач козу базар наркында берсек, бир кочкор кошуп берсек, сон. Ошонту бир мындай эмес, азыркы жашоого, жаштарга, мында Россияга иши деп кетпей, ушулардан өндүрүп, шуну туудуруп секин неме кылса, путка тургандан кийин
Ulan birine biri jardam berip, biz Kırgız Aykölöl da birine biri jardam berip, şonda parodno 100% bolsan bir 50% dengelge jetkende elin turmuşu kıyla oң olup kalat. Hazır bizden Özbekistan alıp otat, Kazakistan alıp otat, даже Россияга da ketip otat. Демек сизге келип базар наркында козу кочкорлордон алып кетип, ургачы эркегинен эми ошону бардыгын ошондо базар наркы бере албайбыз айтканда. Bir ay kelет, bir жыл bir адам келет. Онду беребиз, базар наркында берсек, ошого кичине жардам болуп калат. Анан таза кандуу козу, ургач козу берсек, ого кочкорун кошуп берсек, ошонтип ал фермерлер биз эми картайып барат. Улам көбөйүп, бул Кыргызстанга салып муну кошоттошо балдар деле жаштар. Туура айтасыз, ал кийин башка жаштарга башка неме кылып эстафетада берип кете бериш керек да. Неге дегенде элди колдосо, өзүм эле болоюн, өзүм эле байын деген мен алыска барбайсың да. Туура айтасыз. Бир адамдын байыган эчеке барбайт. Жалпы элдин турмушу оң болуш керек. Менин оюм да. Мына карчыга да, мына карчыгасы кыргызча айтканда. Мындай кылганда карчыгасы Карыч 450ге баратат да, мына карчыганын жоондугучу. Ана мына түздүгү, куйругу менен асылган эмес. Куйругу түшүп калган эмес. Куйругу түшүп калган эмес. Көтөрүлүп турат. Мына мен турам, мисалы үчүн. О, мына мен келет экен деп коет го. Ооба. Рос. Ооба. Ушуда биз өлчөгөнчү метрдин тегереги дерм ушуле. Мындай кылгандачы. Анан айтсаңыз, буларды таңдоодо өзгөчө эмнелерине көңүл буруу керек гисарларды алууда? Бу гисар көптө бийик болбойт, 95ге барбай болот. Росу да. Кулагына, мисалы үчүн кулагы узунураак болот, бурусу 20 сантиметрге чейин болот. Мисалы үчүн марашандык гисардык. 20 сантиметр ашыгыраагы дагы бар. Орточо 20 сантиметр. Орточо 18, ушу 20 ушун тегерегинде болот. Анан башы гарбоносет орусча айтканда, мойну, андай көкүрөгү, грудный обход дейт. Карчыгасы, жилиги ошого көңүл буруш керек. Жүнүнүн кылчык болгондо, канча кылчык болсо гисар тазалыгы билинип турат. Шундан аргындаган дейт да, мында аргындатканда ушундай келип, анан ушундай койлор чыккан дейт. Салмакка зор, жайытка чыдамкай. Бой бийик болбосо да булардын салмагы өтө чоң болот. Булардын куйругучу? Куйругу, мисалы үчүн, куйругу өйдө болсо, гисардын тазалыгы билинет. Куйругу өйдө көтөрүлүп. Өйдө көтөрүлүп. Ылдыйраак боло турган болсо, кичине аралашма болуп, алган болот, гисардын өзү куйругу ылдый түшпөйт, таза болсо. Куйругу тике болот. Анан авган аралашып атат, башка болуп атат. Авганда куйругу ылдыйлап кетет. Төшү булардыкы башкача келет. Булардын төшү жерге жакын болот. Булардын балдар жөнүндө айтсаңыз, азыр ошол баягы кичинекей козулардын канчага алса болот? Бир жаштыктары, чоңдору? Булардын азыр мисалы үчүн ана кочкорлор турат го мынашылар. Ошолор бир 600 миң, 700 миңге чейин барат эми бу жердечи. Эми мунун козулары жайлоодон келгенде мен козунун жакшысын 90 миң, 100 миңден саттым. Арты майдарактарын 10 миңден саттык. 15 миң, 20 миң, 30 миң ошонун өзүнүн көлөмүнө карап ошондой сатылды. Бирок жайдары койго караганда мунун баалоодо пайда бар да. Эми 100 миң, 150 миң эми биз арашанабаттар муну тоготпошу мүмкүн. Биз үчүн 100 миңге бир ат берет. 150 миңге одан ham жакшыраак ат берет да. Бул эми баа келсең баары бир кой. Да мактаганда кой да баары. Айтсаңыз, булардын тоюту кандай? Баягы көпчүлүк Кыргызстандан эми баары бир азыр биз аракет кылып аткан менен көпчүлүгү жөнөкөй койлорду кармашат да. Алардан айырмачылыгы булардын тоюту. Көп талап кылбайбы? Жемди, башка дагы кошумча? Жок, булардын тоюту жайлоого ошо биз тог сорого жайлоого чыгабыз. Ошол эле катардагы койлор деле жайылып келет. Эми мына кошкорлор 1 килограммдын тегерегинде жем жейт, 2 мал, жарым килограммдан. Маткалар 500-600 грамм жем менен эле жашайт күнүнө. 1 мал. Жарым килограмм ошол эле. Ал жем кайсы арпанын эле жемибичи? Жок, жем жүгөрү беребиз, арпа беребиз, жана кебек беребиз, аралаштырабыз. Аралашмасын. Комбинированный кылабыз да. Аралаштырып жетиребиз да. Кадимки эле өзүбүздүн эле жем чөбүз менен эле ушул эле. Андай бир допинг жок. Бирок дарыны малында уколуну
Муну алуулар менен иштешебиз. Агровет отдел менен. Анан муну Гүлүкбек деген бир өтө неме бала бар. Бар жокту түшүндүрүү менен ученый. Грамотный бала. Ушудан совет алабыз. Кандай дарыларды колдоносуздар буга? Буга эми биз яш оор эми али вакцинация кылганда оспа, жана карөпкө. Рахмат ата. Чоң рахмат. Болуптур. Жакшы кеңештериңиз менен бөлүштүңүз.